Эки гидроэнергетикалык объектини куруу боюнча келишимге Россия менен 2012-жылы сентябрь айында эле кол коюлган. Жогорку Нарын каскадынын курулушу былтыр башталып, быйыл бир агрегаты ишке берилмек. Ал эми Камбар-Ата КЭСинин техникалык экономикалык негиздемеси түзүлгөнүнө карабай, Россия тарап кол койбой туруп алган. Келишимдин шарты боюнча анда өндүрүлгөн электр энергиясын кыргыз тарап сатып алмак. Ошондой эле курулушка кете турган каражатты Россия өз бюджетинен бөлүп бермей болгон. Бирок инвесторлор келишимде каралган алгачкы шарттарды аткаргылары келбей, Кыргызстанга жаңы башка шарттарын айта баштаптыр. Бүгүнкү күндө ушул 2,5% кредит алып келгенге мүмкүнчүлүк жок деп туруп, ушул электр кредитти 8-10% коммерциялык кредит алып келгенге көндүрө баштаганда, жалпы эгерде электр энергиянын өз наркы ушу 4,5-5 центтин осо эсебинде болгон болсо, анда 8-10%дан болгондо электр энергия баасы 9-11 центтен болуп калып атат. Мындай баа менен электр энергиясын сатып алуу жергиликтүү калктын чөнтөгүнө туура келбейт. Себеби анда 1 киловатт электр энергиясынын баасы 6 сомдон ашып кетмек. Россия аткаминерлери эгер бул шарттар аткарылбаса, долбоорду ишке ашыра албайбыз деген маанидеги кат жөнөтүшкөн. Мындан улам өкмөт мүчөлөрү келишимден бир тараптуу чыгуу чечимин кабыл алышкан. Расмий Москва өздөрүнүн мындай талабын дүйнөлүк кризис жана Россияга карата кабыл алынган санкцияларга байланыштырып жатат. Россияга мен ойлойм, бир чоң мындай мамлекетке $1 миллиард бул чындыгында көп акча эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, финансовый кризис бул шылтоо да, мейли аны колдоп коебуз. Буга чейин Россия тарап жогорку Нарын каскадына жумушчулар үчүн айылдарды куруу үчүн каражаттын биринчи траншын бөлүүгө жетишкен. Анын айрым бөлүгү коротулуп да кеткен эле. Аны кайтарып берүүгө туура келиши ыктымал деген пикирлер айтылды. Өкмөт мүчөлөрүнүн айтымында ал чыгымды жаңы инвестор өзү мойнуна алат. Айрым эл өкүлдөрү биздин бул келишимден чыгуубуз Россия менен түзүлгөн башка келишимдерге кедергисин тийгизбейби деген кооптонууларын билдирди. Бул бизге чоң сабак болду дешет эл өкүлдөрү. Мындан ары инвестор менен келишим түзүүдө алардын ишке мүмкүнчүлүгүн дыккат карап чыгуу зарылдыгы айтылды. Себеби өлкөдө башка бир катар объектилер жоопкерчиликсиз инвесторлордун айынан курулбай ара жолдо калган. Түркмениянын президенти келгенде жер сурарды, Түркмения тарап. Пятизвездочный отель курганга деп, бүгүнкү күндө өкмөт жер таппай жүрөт деп көлдө. Объектилер турат, инвесторлор турат. Анан баягы биринчи сураганга эле берип коюп, же алар салбайт, же курбайт, инвестиция жок. Көп объектилер Кыргызстан боюнча турат да. Фракциянын айрым өкүлдөрү Россияда кырдаал оңолгончо күтө турбайлыбы деп жатышты. Бирок мындай сунуш бир катар депутаттардын сынына кабылды. Ал эми фракция лидери мындай ири долбоорду ишке ашыруу үчүн инвесторлордун да кызыкчылыгы болуш керек деп эсептейт. Мындан улам электр энергиясынын баасын кымбаттатып, чет өлкөгө сатууга мүмкүнчүлүк берүү зарылдыгын айтты. Биз бул жакта бир нерседен кемчилигибиз бар экенин аксап атканы көрүнүп калды. Баа саясатын туура жүргүзүп, албетте элибизди ойлошубуз керек, бирок ошо элибиздин келечеги үчүн Кыргызстанда энергия маселеси кризиске айланбаш үчүн биз бул саясатты түп тамырынан бери өзгөртүп, КЭСтерди кура турган инвесторлор да пайда таап, анан ошон үчүн Кыргызстан келип кезекке тура тургандай саясат жүргүзүшүбүз керек экенин бүгүнкү кырдаал көргөзүп атат да. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү келишимден бир тараптуу чыгуу боюнча долбоорду колдоп берүү зарыл деген чечим кабыл алышты. Эми бул документ күчүнө кирген соң 6 айдын ичинде жаңы инвестор табуу зарылдыгы турат. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.